Тапсырым, Алла разы olsun. Как раз ушу талада жүргөндөр үчүн, намаз окуу үчүн жай намаз. Алла разы olsun тапсырым да ке. Машалла, бар экенсиздер го. Канаке ынтымактуулугубузду көргөзөлү, туугандар. Базар тургундары, урматтуу абалар, аталар, эжелер, биз азыр Ак-ниет аманат коомдук фонду жаамат алдыңыздарда өтүп келе атышат. Булар эмне болуп атышат деп таң калбаңыздар. Баткенде бүгүн эмне болуп атканын угуп атсаңыздар керек. Мына ошол жерде жабырда тургандарга азык-түлүк продукты колдон келишинче жеткирилип атат. Кийим-кечекке да муктаждыктар болуп аткен бүгүнкү учурдачы. Канчалаган 20 миңден 50 миң деген бир туугандарыбыз сырттарда үйүн таштап бир сыра кийим менен талаалап жүргөндөр бар. Мына ошолорго жоктенде кийим-кечектен жардам берейли деп жалпыңыздарга кайрылып турабыз. Урматтуу туугандар, орозо маалында таң калбаңыздар, эмне болуп атат дебеңиздер. Бир носки болсо да жардам бериңиздер, келиңиздер. Ошол бир носкиге да муктаж болуп аткан жаш бөбөктөр бар. Кийим-кечеги даярдыксыз бүгүнкү оор кагылышуудан, оор сыноодон сыртта жүрүп аткан апалар бар. Эжелер, карындаштарыбыз жүрөт. Ошолорго колдон келишинче жардам бериңиздер. Allah razı olsun. Үйүн таштап, сыртта жашап, күн өткөрүп аткан бир туугандарыбызга кийим-кечек жардам берели деп атайын мынакей алдыңыздарга келип турабыз. Азыр дароо биз жолго чыгабыз. Ошкул стоянкасында спринтерлер турат. Ошол жерлерге кийим-кечек чогултулат. Келиңиздер, бирден носки болсо дагы салыңыздар, жардам бериңиздер. Колдон келишинче кол кабыш кылыңыздар туугандар. Мынакей ынтымагыбыздын белгиси бул. Биримдигибиздин белгиси бул. Мына азыр Баткен жерине мына ушундай кийим-кечектер чогулуп атат, көрүп атасыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Арбаңыздар, амансыздар, тынчсыздарбы? Бүгүн Кыргызстандын жүрөгү болгон Баткен жеринде эмне болуп атканын бардыгыбыз көрүп атабыз, билип атабыз, урматтуу бир туугандар. Баткенде кечээки кагылышуудан жабыр тарткан мекендештерибизге буйруса биз Ак-ниет аманат коомдук фонду колубуздан келишинче жардам чогултуп, иншалла Баткенге жеткирели деп турабыз. Кечээ күнү мен эл менен видео аркылуу бөлүшкөндө bir күндө bir суткада биздин эсептик шотторго 100 000 сом аманат жөнөткөн. Андан сырткары биздин азыр жалпы жаамат биригип мына Жалал Абад жеринде баштап базарларда bir гигант кийим-кечек чогултуп беришти, урматтуу мекендештер. Бардык жалпы бир туугандарыбызга, көрүүчүлөргө мен терең ыраазычылык билдирем. Барыңыздарга рахмат айтам, Алла разы болсун. Андан сырткары биздин Ак-ниет аманат фондунун эсеп шоттору бар. Экран алдына коюлат жана описанияга коюлат. Ошол жактан алыскы сыртта жүргөн мекендештер колдон келишинче жардам бериңиздер. Биз азыр Жалал Абадта ишибизди аяктадык. Азыр Ошко сапарга чыгып атабыз.
Урматтуу бир туугандар, Ошто азыр колдон келишинче дагы бүгүн кечке караңгылап кийим чогултуп, балким эртең дагы ал жерде кийим чогултуп, биз эртең Баткенге сапарга чыгабыз. Биз бүгүн азыр канча кийим чогулттук, жүрүңүздөр көрөлү. Алгач эле мына бул машинанын багажына чейин толтурулган кийимдерибиз. Андан сырткары урматтуу мекендештер, мына гигант атайын жалдап алып, бул гигантта урматтуу бир туугандар, мына жалпы жаамат менен, жалпы досторубуз менен, жалпы Ак ниет аманат коомдук фондунун жааматы буйруса эртеден бери эмгегин колунан келишинче кылып, базарма базар кыдырып урматтуу мекендештер. Биз чогулткан азыр кийимди көрөбүз мынакей бул жакты. Жакыныраак алып койсоңуздар. Бул жерде почти 400 000 сомдук кийим чогулуп турат туугандар. 400 000 сомдук кийим. Толо кийимна көрүп атасыздар. Андан сырткары мынакей каражат аманаттагы чогулду. Мына коробкаларды көрүп атасыздар. Бул аманат азыр эсептегени жетишкенибиз жок. Азыр эсептелет. Бунун бардыгы эсептелип бүтүп, булар кайсыл жака иштетилет. Бул аманаттардын бардыгы дагы мына ушул эмелерге, продукта жана башка иштерге жарайт туугандар. Ошондуктан алыскы жерде жүргөн мекендештер, бир туугандар, кыргыз элим, келиңиздер. Ынтымактуулугубузду, биримдүүлүгүбүздү көргөзөлү. Мына ушундай оор, кырчындай оор бир абал болуп турганда, элибизге бу оор сыноо келип турганда, колдон келишинче жардам берип, бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн мекендештер биригип, ынтымакташып, колубуздан келишинче кол кабыш кылайлы туугандар. Келиңиздер, андыктан мен сиздерди чакырар элем. Бул жакты көрүүчүлөр туугандар, эфирден көрүүчүлөр, мына азыр машинадан токтошуп, биздин чогултуп аткан аманаттарыбызга кошумчаларын кошуп атышат. Эртеден кечке бир туугандарыбыз тынган жок. Мына гигантты толтурган аракет кылып беришти. Кечке ушул балдар, кыздар, эжелер өздөрүнүн кийим кечектерин берип, андан сырткары жардам чогултуп. Алла разы болсун, караңыздарчы. Ынтымактуулугубузду мына ушундай да көргөзүп атабыз. Биз кыскасы кечке чейин дагы Ошто кыдырабыз. Эртелетели иштерибизди. Кудай буйрса, эртең кештеп Баткен жеринде болобуз. Бүгүн бармак элек, бирок бүгүн көбүрөөк жардам менен жетейли деп, Жалал Абадта мына ушундай иштер жасадык. Урматтуу Баткен шаарынын, Баткен жеринин жарандары, жабыр тарткан мекендештерим, сиздер муңайбаңыздар, жалгызсырабаңыздар. Эч качан сиздер жалгыз эмессиздер. Кыргыз эли бар артыңыздарда. Кыргызстан мекендештерибиз бар. Боордошторубуз бар. Бул Кудайым сыноо берип турат иншалла. Бул сыноодон да бардыгыбыз чыгабыз. Андыктан сиздер эч качан момундай айтканда жалгызсырабаңыздар. Кудай кааласа, Баткен Кыргызстандын жүрөгү. Баткен элин биз жакшы көрөбүз, сүйөбүз. Дайым Кыргызстандын четин коргоп тургандыгы үчүн колубуздан келишинче сиздер үчүн кызмат кылабыз, ий кылып да келгенбиз. Андыктан жалпы кыргыз элим 5 манжа бөлөк билек бирдейт биригип, колдон келишинче көмөктөшөйлү. Мына ушундай да жардам берели. Рахмат барыңыздарга. Анда эмесе Баткен жери, Баткен эли күтүп алыңыздар. Эртең буйруса биздин жаамат сиздердин алдыңыздарда болобуз иншалла. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Негизгиси мына ушул оор сыноодон Кудайым жеңилинен жардам берүүнү насип эткен болсун. Дуа кылайлычы. Жардам бере албасак дагы ушул оор бир кайгы жеңилинен чечилип кетүүнү Кудайым насип этсин. Дуа кылып турайлы иншалла. Рахмат барыңыздарга. Тынч болуңуздар. Апа, мынакей азыр биздин ишибизди жолдон көрүп калдыңыз. Мынакей азыр жолго чыгып атабыз. Жолдо жолугушуп калдык. Баткенге чыгып баратабыз. Келиңиз эми балдарга, досторубузга, жааматка жана Баткен элине бир жакшы дуа кылып бериңизчи. Мен ошо ак жол берсин, тынч аман барып келген заманыбыз тынч болсун. Баткенде да эл тынч болуп, Кудай ошо борозодо Кудай колдосун. Тынч аман ак жол берсин, тынч аман барып келген. Рахмат. Майыз апа, жакшы калыңыз. Болуптур. Нарана барбы? Мынакей базарда ушундай апам менен жолугуп калдым. Кыжалат болуп, азыр мени көрүп калып, жалпы жааматка, досторубузга дуа кылып турат. Биз Кудайым буйрса Ошко, Баткенге сапар тарттык. Кудай өз сактасын. Кудайым өз сактасын, жеңилинен чечип берүүнү Кудайым насип эткен болсун. Кана оймин жигиттер, Кудайым күч кубат берсин. Мынакей элибизде ушундай оор, кырдаал, оор сыноо болуп турганда бардыңар үй бүлөңөрдү таштап атып, элибиз үчүн, мекенибиз үчүн, ушул Баткен жери үчүн кызмат кылайлы деп белди бекем бууп, даяр болуп турасыңар. Баарыңарга Кудайым күч кубат берсин.
Кудайым буйрса бүгүн эртең Ош жеринде, Жалал Абад жеринде элибиз колдоп, жардам берип, Баткен жерине аман-эсен барып келүүнү Кудайым насип эткен болсун. Жана биздин машиналарыбызга, водительдерибизге Кудайым жардам берген болсун. Эң негизгиси ошол Баткен жеринде жабыр тарткан мекендештерибизге Кудайым жеңилинен чечип берүүнү насип эткен болсун. Эч бир өлкөдө, эч бир элде момундай сыноо болбосун. Заманыбыз тынч болсунчу, мамлекетибиз бүтүн болсунчу элибиз. Эч качан момундай сыноолор болбосун, тынччылыкта, аманчылыкта, жакшылыкта көрүшүп жүрүүнү Кудайым насип эткен болсун. Кана анда эмесе омин балдар ак жол баарыбызга. Машинаны жабабыз, жолго чыктык, Ошко анда эмесе.